Урматтуу айымдар, мынакей оюнчук. Мындай оюнчук жүндөн жасалат. Раскладкасына чейин көргөздүм сиздерге. Мындай кром вискозаны эметем, бирок сиздер вискоза эмес, жүндү деле ар кандай өңгө боеп туруп жаза алсаңыздар болот. Бирок мен ойлойм, эми кичинекей балага химия азыраак болсун. Эми бул чарба жүндөр деле боло берет. Күрөң өңдүү койлор бар да. Кара өңдүү, күрөң өңдүү иши аюуга ылайыктап өзүңүздөр ушинтип эметип алыңыздар. Мынакей ушундай оюнчуктарды жасадым. Колдоруна бүт ар кайсы жерине топчуларды кададым. Бала ойноп атканда ошо топчуну кантип тигет ошого чейин көрүп, топчунун айырмасын билип, кандай размерде, кандай болот, кандай тийиш керек, ошону ойноп атып деле үйрөтсө болот да. Анан мынакей ушул мастер-классты кичинекей балдарыңыздар менен кошо жасаңыздар, көрүңүздөр, үйрөнүңүздөр. Ушундай кичинекей оюнчуктарды жасап балдарга жасаңыздар, эжекелер. Абдан сонун да. Анан эми мына мурдуна мен мындай крем коробочка бар. Ошо ичине салып туруп анан кийин мындайынан ушаладым да. Ошондо тумшоо бияка чыкты. Аябай сонун болду. Көрүңүздөр, эжекелер, колдонуңуздар. Абдан жакшы оюнчук, оңой, жеңил жасалат. Балдар менен ойноп, кайра ушу топчуларды да кадап эметип коюңуздар. Ичине синтепон салып койдум. Өңдүү, анан кийин шаблонун бир аз оңдоп, эмени дагы бир оюнчукту көргөзүп берейин деп атам. Бияны тумшугун дагы көбүрөөк кылдым. Курсак жагын кылдым. Анан арт жагын эчтеке кылган жокмун. Колдорун кыскарттым, буттарын да кыскарттым. Колдорун да бир аз оңдодум да. Мынакей ушундай прикол, мына көрүп коюңуздар. Өзүңүздөр эле эметип алсаңыздар болот да. Өзүңөр эле болжолдоп эле тартып алып, анан ошону эле жүн менен эметтериңиздер. Мен азыр ак өңдүү жүн алам, бирок вискоза менен да кылайын деп атам да. Күрөң өңдүү вискозаны аралаштырып, анан ошо тумшуктарын бөлүп, курсакчаны бөлүп, анан эметейин деп ушундай максат коюп атамын. Мен менен кошо эме ушундай аюуну оюнчукту кичинекей балдарга жасап бериңиздер. Балдарды кубандырып, жаныңарга алып алып, кошо убалка кылсаңыздар болот. Мен азыр 60 грамм жүндү чыйнап койдум, 30 грамм бияка, 30 грамм арт жагына. Мен өзүм баягы жүндү таштай берем, эми жүн эмесин раскладкасы оңой эле. Мен бүт мурунку видеодо көргөзгөндөй эле. Мен полный баарын жасап бүткөндөн кийин, анан ошо кырккандан кийин биягынан шаблон чыгарарда эле сиздерге көргөзүп, анан ошо тактап эмелерин, иш жагын кантип убалка кылдым, сырт жагын кантип бурадым, ошого чейин көргөзүп, мындай кыска эле видео кылам. Болгондо ошо шаблонду көргөзүп коеюн дедим. Анан эми кантип убалка кылдым, анан мына тумшугун көрүңүзбү, чоңураак кылып койдум. Ошо тумшугун кантип убалка кылдым, ошого чейин сиздерге көргөзүп берем. Жана ойлонуп, анан кийин ошо раскладкасы жөнүндө подробно айтайын деп атам да. Эми мен мунун раскладкасын башкача кылдым. Биринчи слоюн мындайынан салдым, мындайынан. Экинчи слоюн мындайынан салдым. Кайра үчүнчү слоюн кайра мындайынан салдым. Мындай да, мисалы, мына жүн, бул жүн. Биринчисин мындай салдым. Экинчисин мындай салдым. Кайра үчүнчүсүн мындай салдым, анан төртүнчүсүн мындай салдым. Бу жерде 4 слой. Жүндүн жука кылып туруп 4 слой саласыздар. Ошон үчүн моундай борпон болуп туруп көрүңүздөр, бүтүн аябай көтөрүлүп. Эми муну азыр сулап, дал ушундай эле эметип бериңиздер. Анан бу жерде кайчы менен кезесиздер да, мыналарды кайчы менен кезе турган жерлерин баарын кезип, анан нары жака наркы шаблон жака кайрылат да. Мына азыр көрүп коюңуздар.
ошо раскладка жөнүндө сиздерге подробно айтайынчы деп атам да. Мен биринчи аюуну мындай раскладка кылгам да, мындай. Анан кийин ошо ойлонуп атам да, ошондой раскладка бирке мындай чоюп жүрөт экен. Өтө көп чоюлбай турганда, анан бат увалка болуш үчүн мен азыр мына крест-накрест кылып эметтим да. Мындай эле, мындай кылып 4 слой кылдым. Эми бунун увалкасы жеңил да болот, кийиси да жакшынакай, сүрөтүн жакшынакай кылып көргөзөт. Эми мен азыр муну үстүн сетка менен жаап, анан ар жагына отурам. Урматтуу айымдар, мен бүт раскладкасын бүттүм. Мына бул жерге эмелерди жана шаблонун мындай тумшугун өйдөрөк кылайын дегем да. Ошо биягында неттим да, анан могу жерге менде маргеланский шелк көйнөктөн кусок калган да. Ошону ушул жерге салдым. Бул тумшугуна да салдым, калган жагын эчтеке кылган жокмун. Азыр мен эмне кылам? Азыр мен увалка кыламын. Увалка кылып, анан могу жерин кыркканда ичинен шаблонду чыгарып, анан бунун ичиндеги кантип муну кичирейтиш керек, ошону көргөзөмүн. Азырынча мен пока увалка кылып берейин. Увалка кылдым. Эми могу кырынан акырын жыртык кылып, аккуратно жыртык кылайын. Чоңураак эле кезели. Эми ичинен шаблонду акырын чыгарабыз. Мен жакшы эле увалка кылдым да. Ызык сууга 2 жолу салдым. Мындай да ол менен эстим, ушаладым, уйпаладым. Бүт эмне кылыш керек бүт жазадым да. Анан мунун увалкасы жакшы болду. Иш жагы деле жакшынакай увалка болуп калыптыр. Анын раскладкасы да 4 слойда. Ателеп 4 слой кылдым. Раскладканы жакшы кылсаңыздар эле эч жери айрылбайт, үзүлбөйт, жыртык да болбойт. Эми ошо 4 слой раскладканы көрүңүздөр. Абдан сонун увалка болду. Эми муну мен дагы да ичинен колумду салып алып увалка кылам. Ушинтип. Анын ичине эле эме салабыз. Синтепон салабыз. Мындай сонун болду, аябай сонун болду. Азыр бул да кыскарат. Мынтип оодарып дагы эмеси болот да. Мага ушул раскладка аябай жакты да. Тем более 4 слой кылдым. Иш жагы да жакшынакай увалып атып калыптыр, бирок мен азыр муну дагы да эметем. Да бир аз кыскартам. Так, азыр мындай кылып көрөлү. Көрүңүздөрбү, мен ушунча увалка кылдым, даже мына эмелери кыскарыптыр, аябай жакшы эле кыскарыптыр. Бияк жагы. Азыр мен да увалка кылам эжекелер. Анан бул кичинекей ойнчук. Биягын көрүңүздөрбү, мен сонун кылдым. Өзүмө жагып атат. Тумшугу бияка чыгып турат. Эми мен муну увалка кылам дагы, уже шаблонун чыгардым. Эми увалка кылам. Анан увалка болуп бүткөндөн кийин бул негизи кичирейет. Анан ичине мен эме салам. Тумшуктарын биякта кылып, көздөрүн кылам, бирге эки көз кылам, бирге каш кылам, бирге оозун кылам. Ушул шаблон мага жакты. Бул жакты мага. Эми ушинтип жаза бериш керек да. Тиги деле эме ойнчук жакшы болду.
И бул деле жакшы болду. Бирок муну мен улучшайт эттим. Эми мен муну увалка кыла берейин. Анан дагы ичине синтепон кошкондо анан дагы көрөбүз. Урматтуу айымдар, мынакей ичине синтепон салып бүтүрүп койдум. Эми кургатып, биягына кийим кийгиземби, беземке кылып, бантик байлап, мынакей эми кургатыш керек. Ушул шаблон аябай жакшы экен. И раскладкасы да жакшы болду да. Эми улам оюнчук кыла бериш керек, анан кылып улам кыла берсеңиздер, кол көнө берет. Кол көнүп, жашынакай болуп, анан оюнчуктар да жашынакай болуп эмете берет. Эми бул ушул бойдон кургайт. Ушундай болуп кургайт. Түздөп коюш керек. Кандай кургаса, ошол эмеде калат да. Анан эми бул кургагандан кийин дагы мен бияктарын тигем, бирге колдорун мындай кылам. Азырынча пока кургасын.